Сайкал Садыбакасованын күйөөсү Максат мурдагы сүйгөнүнө кат жазды. Алып баруучу Максат Давранов акыркы убакта кимдер бирөөнү сагынып күтүп жүргөндөй. Кечээ ал социалдык тармактагы баракчасына төмөнкүдөй билдирүү калтырган. Көрсө мурдагы сүйлөшкөн кызы Айбикени көрүп эстен танып, эски сезимдери козголгон сыяктуу. Айбике турмушка чыгып, боюнда бар экени, анын бактылуу экендигин көргөн Максаттын мурдагы сезимдери ойгонуп, качандыр бир убакта таштап кеткен сүйгөнүнө жете албай убара болуп жаткандыгы байкалат. Текстте ырчы Садыбакасованын жолдошу Максат энде чоң өзгөрүү бар. Ал нерсени көрүү мага өтө оор. Ошентсе да сага жарашыптыр деген сөздөрдү жазган. Кыскасы сүйгөн кызынын ушундай өзгөрүүсүн көргөн Максат мырза эмоциясын жашыра албай, сезимдерин ачыкка чыгарган. Маалыматтарга караганда, Максат мурдагы сүйгөн Айбике турмушка чыгып кеткенден кийин белгилүү ырчы Сайкал Садыбакасовага үйлөнүп алгандыгы тар чөйрөдө айтылып жүрөт. Учурда Айбике кош бойлуу, бактылуу жубайы өз аз убакта көз жаруу алдында турат, дейт ишенимдүү булактар. Булак Назар Ньюс KG.